Сиздер айткандай бөлгөнбүз биз. 500 метрчики мөлдүк ылдый. Балыкчы шаарындагы эс алуу жайлары, конок үйлөр мамлекет тарабынан коюлган экологиялык жана техникалык талаптарга жооп бербесе, туризм учурунда иштөөсүнө тыюу салынат. Бул туурасында көлдүн экологиясын сактоо багытында атайын түзүлгөн комиссия мүчөлөрүнүн кезектеги жыйынында белгилүү болду. Балыкчы шаарында жайгашкан конок үйлөрү рекреациялык объектилердин 2025 жылдын жайкы туристтик сезонуна даярдык боюнча план түзүлүп, ал планды аткарууда мамлекеттик органдар тарабынан өзүлөрүнүн тармактары боюнча иштер алып баруулары боюнча кеңешме өткөрүлдү. Ал кеңешмеде президенттин жарлыгы боюнча Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча 500 метр аралыкта жайгашкан рекреациялык объектилердин ишмердүүлүгүнө саркынды суулар тазалоочу жайлары болуш керектиги талап коюлган. Бул талап 2023 жылдын 1 январынан баштап рекреациялык объектилерге, пансионаттарга, конок үйлөрүнө, рекреациялык объектилерине ошол кайсы конок үйүнүн же пансионаттардын тазалоочу курулмасы толук кандуу иштебесе же жок болсо, аларга тыюу салынган иштешине. Ошол жарлыктын күчүнө кирип, мындан ары аткарылышын улантуу максатында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы иштерди жүргүзүп келатабыз. Мындан ары да улантып, биз эскертүүлөрдү, билдирүүлөрдү ар дайым берип келебиз. Ысык көлдүн экологиясын сактоодо кечиктирилгис чараларды көрүү боюнча президент Садыр Жапаров 2022 жылдын апрель айында атайын 131 жарлыгын чыгарган. Муну ишке ашыруу максатында Ысык көл облусунда, анын ичинде балыкчыда дагы мамлекеттик мекеме кызматкерлеринин курамынан комиссия түзүлүп, 3 жылдан бери бул багытта иш алып барып келет. Балыкчыны айтып берсеңиз, мына Абдурахман ылдый жагын десек, жок, общий киришке кетип атасың, ачылбайт. 24 мейманкана болсо. 22 жылдан бери бул ишти алып барып келатабыз. Анан бул жерде азыр шаарыбыздагы жайгашкан бүгүнкү күндө 24 мейманкана бар. Алардын баардыгын тең тиешелүү талаптарга жооп берип, баардыгы паспорттарын алып, ана ишмердүүлүгүн жүргүзүшү керек. Бул жерде эми саркынды суулардын кетиши атайын саркынды суу кетүүчү түтүкчөлөргө кошулуш керек. Ошондой эле ал жерде саркынды суу кетүүчү түтүкчөнүн жок болсо, атайын талапка жооп берген атайын курулмалар курулуш керек. Ушул курулмаларды азыртан бүгүнтөн баштап ушу жайкы сезонго чейин уже калыптарына келтирип, талапка жооп бергидей кылып, ар бир мейманкананын ээлери тиешелүү иштерин алып баруусун талап коюшубуз керек да, бул жерде ишке ашыруу үчүн. Азыр биздин комиссия бүгүнкү күндө биринчи өздөрүбүздө жыйындарды өткөрдүк. Налог кызматкерлери, салык кызматкерлери азыр баардыгын бизге кезиктирип, жолуктуруп, чогуу жыйындарды өткөргөнгө көмөктөшкөнү, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мындан аркысын жеринде жумушчу топ ар бир мейманкананын ээлери менен иштетүүчү жарандар менен кезигип сүйлөшүүлөр жүргүзүп, баардык түшүндүрмөлөрдү жүргүзөбүз. Ошо туура кабыл алып, биздин коюлган талаптарга жооп бергидей кылып, тездетип иштерин жүргүзүшү керек. Көлдүн экологиясын сактоого багытталган комиссия иштеп баштады. Алар мейманканалардын санитардык абалынан тарта суунун тазалыгына чейин тыкыр көзөмөлдөп турушат. Биз өзүбүз санитардык талаптарды мейманканалардан талап кылабыз. Анын ичине медициналык көзөмөлдөн өткөндүгүн байкайбыз, талап кылабыз, суунун тазалыгын талап кылабыз. Ошондой эле мейманкананын ичиндеги жатуучу постельный бельелордун талап кылабыз, айлана чөйрөлөрдүн тазалыгына талап кылабыз. Ошондой эле саркынды суунун кандай кетип атканын, туалет, кол жууган жайын бардык санитардык талаптарын талап кылып келебиз.